Сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 2289 изилдөө жүргүзүлдү. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министри Сайбиржан Абдикаримов билдирди. Анын айтымында сутка ичинде текшерилген анализдердин ичинен 205 жаңы учур катталган. Тилекке каршы дагы 3 жаран каза болду. Белгилей кетсек, азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 3356га жетти. Алардын ичинен 2020 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Ал эми коронавирус жуктурган 40 адам көз жумду. Ушундай шартта тагыраагы оорунун жаңы учурларынын саны өсүүдө жана күнүнө 200гө чейин катталууда. Эпидемиологиялык кырдаал ушинтип улана берсе, чектөө чаралары киргизилиши мүмкүн экенин саламаттык сактоо министри белгиледи. Ал эми Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейсус дүйнөдө COVID-19 вирусу тездик менен жайылып жатканын билдирди. Бул тууралуу Мехр Ньюс агенттиги кабарлады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун акыркы берген маалыматы боюнча азыркы тапка чейин дүйнө жүзүндө коронавирус жуктуруунун 8 миллиондон ашык учуру катталып, алардын ичинен 450 миңге жакыны көз жумду. Уюмдун башчысы 18 июнда коронавирус жуктуруунун 150 миңден ашуун учуру катталганын айтып, алардын жарымы Америка континентинде экенин билдирди. Дүйнө жаңы жана өтө коркунучтуу фазада турат. Көптөгөн адамдар үйдө болуудан тажаганы түшүнүктүү. Өлкөлөрдө өз коомчулугун жана экономикаларын ачууну каалап жатышат. Бирок бул вирус тездик менен жайылып жатат жана дагы деле өлтүргүч. Көптөгөн адамдар дагы деле коркунучта турат, деди Аданом. Ал ошондой эле Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөрдү жана адамдарды сактык чараларды көрүүнү жана социалдык аралыкты сактоону улантууга чакырат деп билдирди. Ош шаарындагы бир топ тамактануучу жайлар санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбагандыгы үчүн 14 күнгө жабылат. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, тамактануучу жайлар эртең жабылат. Алар Аскар Шакиров көчөсүндөгү Семейный, Береке, Манас Ата, Ленин көчөсүндөгү Очак тамактануучу жайы. Жабылган кафелер тиешелүү комиссиянын чечиминен кийин 14 күндөн соң кайра ачылышы мүмкүн. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан атайын рейд уюштурулду. Ош шаарындагы коомдук тамактануучу жайларга саат 20:00дөн чейин гана иштөөгө уруксат берилет. Бул тууралуу шаардык жарандык коргоонуусунун штабында чечим кабыл алынды. Өлкөдөгү абалдын курчушунан улам коомдук тамактануучу жайлар кечки саат 10го чейин гана иштейт. Алардын ичинде түнкү клубтарда да ошол эле чектөө киргизилерин Ош шаарынын мэриясынан тастыкташты. Анда белгилүү болгондой, талапка баш ийбеген жайлардын иши токтотулат. Аталган чечим 20-июндан тарта ишке ашырылат. Ал эми Ош шаарындагы борбордук базар ар жуманын дүйшөмбү күндөрү жабылат. Ал күн санитардык күн деп жарыяланды. Дүйшөмбү күндөрү аталган базарда дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Чейин бизге жабуу укугу жок болчу. Биз административдик айып пулдарын бузуулар кодекси менен салуу менен гана чектелип келгенбиз. Өзүңүздөр көргөндөй айып пулдары бизде жүзелик часть 1 менен 1000 сом, же болбосо 3000 сом, 5000 сом. Ал эми юридический лицо болсо гана 13,5 миң сомдон болуп, ал акчаларды мына жеке ишкерлер төрөп коюлуп кайра иштей берет экен. Адамдар болсо келип туруп эрежени сактабастан, 1,5 метрлик расстоянияны сактабастан келип отуруп, ал эч кандай эч нерседен бейгапар отуруп ушул оорулар ушул коомдук тамактануу жайларынан көбүрөөк таркап жатат, коомдук транспорттардан таркап жатат. Ар дүйшөмбү күнү ушул санитардык күндү уюштуруу боюнча ушул базардын ичин жууп тазалап, тазалыгын сактап, ошондой эле дезинфекция иштерин жүргүзүү боюнча борбордук базарды жана базардын айланасындагы бүт ишканаларды ошондой санитардык ден уюштуруу боюнча тапшырма берилген. Ошол боюнча көрүп атасыздар, азыр мына жууп тазалап атабыз, будан кийин дезинфекция иштерин жүргүзөбүз. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Алмазбек Баатырбеков Манас эл аралык аэропортунун жанында жайгашкан Семетей обсервациясын көзөмөлдөп чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Коронавирус инфекциясын жуктуруп алган жарандардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу биз өлкөнүн бардык медициналык мекемелеринде орундарды көбөйтүп жатабыз. Мындан тышкары мурдагы Ганси авиабазасынын аймагындагы даяр корпустарга COVID-19 дартына чалдыккан жарандарды жайгаштырууга болот. Мында аларды дарылоо бардык шарттар каралат, деди биринчи вице-премьер-министр. Тактап айтканда, карантинге алынган аймакта ар бирине 120 адам бата турган 7 даяр корпус бар. Палаталар 2 бейтапка эсептелген. Ошондой эле ушундай көлөмдөгү дагы 5 корпус бар. Биз азыр аталган 5 корпусту пайдалануу мүмкүндүгүн караштырып жатабыз. Мындан тышкары ар бир бөлмөсүндө шарты бар башка корпустар да бар. Бирок анда ремонт талап кылынат. Буга катар премьер-министрдин тапшырмасы боюнча массалык түрдө оорулуулар пайда болгон учурда чатырлар шаарчасы үчүн орун каралууда.
Белгилей кетсем, учурда чатырлар шаарчасына муктаждык жок, бирок биз ар кандай абалга даяр турушубуз керек. Жарандар тийиштүү шартта даарылануудан өтүшү керек деп билдирди Алмазбек Батырбеков. Биринчи вице-премьер-министр карантиндик аймакты тейлеген кызматкерлер тарабынан коопсуздук чараларын сактоонун маанилүүлүгүн эскертти жана аларды антисептикалык, дезинфекциялоочу жана жеке коргонуу каражаттары менен тийиштүү көлөмдө камсыздоону тапшырды. Өзгөн райондагы оорукананын имараты эскирип, андагы бөлүмдөрдүн дээрлик көбү оңдоого муктаж. Имарат 1960-жылы Фин түбүндө курулган. Башкы дарыгердин айтуусунда имараттын бир топ бөлүмдөрү капиталдык оңдоо иштеринен да өткөн эмес. Оңдоого муктаж болгон имараттын курулушун жаңылоо үчүн кайрылуулардан майнап чыккан эмес. Былтыркы жылдан тарта Ас-Сафа кайрымдуулук фонду тарабынан оорукананын төрөт үйүнүн курулушун куруп берүүгө макулдук берилген. Төрөт үйүнүн абалы да өкүнүчтүү болуп, мында орун жетишпей келген. 2 кабаттуу чакан төрөт бөлүмү оңдоого муктаж. Ошондой эле бейтаптар төрөт үйүндө жакшы шарттардын жоктугун айтып келишет. Төрөт бөлүмүнүн жаңы бир проектисин таап, 2 кабаттуу проектисин таап, көрсөтүп, анан биздин шартка байланыштуу ушу өзгөн эли 280 миң эл жашагандыгын айтып, биздин төрөт бөлүмүндө 4 миңден ашык ушундай наристелер көз жаргандыгын айтып, ал акыбалыбызды түшүндүрүп келсек, туура кабыл алышып, анан кийин бизге дагы кошумча 3-чү кабатты да кошуп беребиз деп, жаңы жанагы проект иштеп чыгышып, башташты. Биздин төрөт бөлүмү 60 орунга ылайыкташтырылган. Бирок кээде төрөт андан көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошол убактарда орундар жетпей калат. Ошо орун жетпей калганда биз палаталарга кошумча кроваттарды киргизип, аялдар кысылып калышат да. Ошон үчүн бизге азыр жаңы талапка жооп берген, заманбап төрөт бөлүмү курулуп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен 24-июнда 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган иш-чараларга катышат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун билдиришинче, иш сапарынын акагында Москванын Кызыл аянтындагы аскер парадына, ошондой эле Кремль дуалындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнө гүл чамбар коюу аземине катышуу пландаштырылган. Белгилей кетчү нерсе, 75 жыл мурун ушул күнү 1945 жылдын 24-июнунда Кызыл аянтта жеңүүчүлөрдүн легендарлуу тарыхый парады болуп өткөн деп белгиледи Данияр Сыдыков. Кыргызстан өкмөтү өзгө чакырдалдар министрлиги тарабынан кечээ 21-июнда Тажикстан жана Афганистанда жашаган этникалык кыргыздарга гум жардам жөнөттү. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Ага ылайык Тажикстандын Тоолу Бадахшан облусунун Мургаб районуна 100 тонна биринчи сорттогу буудай, 2000 даана жууркан, 250 куту тазалык каражаттары. Лахыш Жергештал районуна 100 тонна биринчи сорттогу буудай уну, 2000 даана жууркан, 300 куту тазалык каражаттары жөнөтүлдү. Афганистандын Кичей Памиринде жашап жаткан этникалык кыргыздарга 12,5 тонна биринчи сорттогу буудай уну, 500 даана жууркан, 100 куту тазалык каражаттары, 500 тонна жергиликтүү күрүч, 1250 литр өсүмдүк майы, 10 куту дары-дармектер. Чоң памирликтерге да ушундай гум жардам жиберилди. Гуманитардык жардам көрсөтүү максатында министр Замирбек Аскаровдун тапшырмасынын негизинде өзгө чакырдалдар министрлиги тарабынан 9 бирдик жүк ташуучу автоунаасы даярдалган. Кыргызстанда абитуриенттер жалпы республикалык тестилөөдөн өтүүдө. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык тест тапшыруу үчүн республика боюнча 117 борбор даярдалган. Мында бардык санитардык талаптар сакталып, медпункт, медкызматкерлердин күзөтү уюштурулган. Быйыл жалпы республикалык тестилөөгө 41727 абитуриент катталган. Тесттин жыйынтыктары 13-19 июл күндөрү белгилүү болот. Жүйөлүү себептерден улам каттоодон өтпөй калгандар үчүн кошумча каттоо жүрөт жана Бишкек, Ош шаарларында 11-12 июлда кечки тест өткөрүлөт. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу жогорку республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы менен онлайн форматта бирдиктүү система аркылуу жүрөт.